Орто Азияга белгилүү аалым Чубак Ажы Желилов бүгүн 11-июль күнү катуу оорудан улам каза тапты. Бул тууралуу анын жакындары кабарлашты. Белгилүү болгондой Чубак Ажы буга чейин пневмония илдетине чалдыгып дарыланган. Бирок оору күчөшүп кеткендиктен 10-июль күнү улуттук госпиталга оор абалда келип түшкөнү кабарланган. Чубак Ажынын өзгөчөлүгү деп өздүк бөлмө китепканасы, башкача айтканда 5 тоннадай китеби бар экенин айтууга болот. Бир жолу унаасын сатып, акчасына чет өлкөдөн 1 тонна 700 килограмм салмакта китептерди алдырткан. Бир күндө адабий китептерден 500 беттей окуган. Китеп окуп, маселенин чечимин издегенди, анализдегенди жактырган жана убактысынын көп бөлүгүн ушул ишке арнаган. Бүткүл Кыргызстан элине, Азия элине жана ошондой эле Чубак Ажынын үй бүлөсүнө, жакындарына, санаалаштарына, замандаштарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.